бирөөнүн ден соолугун оңдош бул миллион сом бирөөгө бергенден дагы күчтүү турат да. Азыр бирөөлөр садака кылпайбы, миллион сомду үй алып берип, акча берип дегендей. Адамды руханий жактан көтөрмөлөө бул ден соолугун оңдоо да. Бул материалдык жактан аябай бийик турат. Себеби жашоодо материальный мир и духовный мир бар да. Себеби азыр адамдар карды ток, именно Кыргызстаныбызда. Кудайга шүкүр дейсиз, бардык адамдар карды ток, кийими бүтүн. Бир гана жетишпейт. Рухий алам ачка да. Рухий алам ачка. Адам шүгүр деген билбей калдык да, ден соолук жөнүндө ойлонбой калдык. Качан ойлонобуз? Акыркы моментте. Ушул стук бергенде, качан гана ден соолук стук берип баса албай калганда ойлонобуз. Бутум иштебей калган турбайбы деп. Же көзүбүз көрбөй калганда, же жүрөк сокпой калганда